2050-жыл. Алыскы келечекте Акылбек Өмүрбеков 55 жашына чыккан кези. Мындай трендтердин айынан кыргыз тили башкача сүйлөнүп калыптыр. Ошондуктан силерге түшүнүктүү болуш үчүн кыргызча которуп турабыз. Эмне үчүн Акылбек Өмүрбеков дагы эле жаш көрүнөт десеңер, анткени дебат шоудон утуп алган каршылаштарынын өмүрүн уткан кишиге кубок менен кошо өтүп кетет экен. 그거 아니 이모야 밝게 마셔 오 좋아 아 니자 와이시하 이마 아뇨 이하 원 아뇨 원요요요 헤이 호노노 헤이 호노 I'm like Roy in the ring, I can't lose. Show the face of what compare to man. You wanna walk? Motherfucker ain't hard. То, что не должен делать. Хожу сквозь огонь. Катаюсь на водных лыжах. Учусь играть на пианино с нуля. Да я сам себя из комы выводил. Поменял? Мелковат. 아니 너냐 어디니? 어디? Kar eridi, kar gitti. Жердин бети көгөрдү. Акылбектен де баш чодон утулган элгизди ким көрдү? Илгиз Сейдрахмановду 1 жылдан бери эч ким таппай жүрөт. Ошондуктан мен аны жеңип алган адам катары жоопкерчиликти сезип, Илгиз Сейдрахмановду издеп көрөйүн деп чечтик. Аны эмесе кеттик. Илгиз Сейдрахмановду издөө иштерин баштадык да, ошондуктан бактын башта үстө чыгып, алыстан Илгиз Сейдрахмановду издеп баштайбыз. Сакадай бою саралтын, сайраган тили чоң катын. Бейбилет мүтүн айт, дежи ты ходишь, Илгиз, твоим айт. Аны эмесе биз изилдөөбүздү Манас университетинен баштайбыз. Талкаланган аялдар ташталып кеткен аялдар. Илгиз Сейдрахманов сөзсүз табылат, мен үчүн бул аманат. Илгиз Сейдрахманов 98-жылкылардын муунуна Алтынай Нурланова акыркы жолу туалетке кирген бойдон көрбөптүр. Ошондуктан туалеттен текшерип көрөлү деп чечти. Илгиз! Чокто жооп бербейт. Ошондуктан туалетти тазалаган эжекеден Илгиз Сейдрахмановду көргөн жокпу? Сурап көрөбүз. Туалетке кирип айтчы. Марина Светаевна 130 лет мунун биздиликте өзгөрүп вообще тиешеси нет. Гуглга жазсаң баарын айтат, акылга айтсаң баарын табат. Издеген табат дегенде биз дагы туалет тазалаган эжени таап алдык. Азыр Илгиз Сейдрахмановдун каякта экенин сурап көрөбүз. Саламатсызбы? Илгиз Сейдрахмановду акыркы жолу качан көрдүңүз? Ой жана кичинекей арык балабы? Дал өзү. Ой 6 айдан бери туалетте жашап жүрөт. Ой кет десем кетпейт. Аябай тажатып ийгенинен кетпей койгондун туалеттин унитазына барып кичинекей арык бала экен да. Тыгып тепкилеп агыз үйдү. Чоң рахмат. Демек достор, биз түшүндүк. Манас университетинен Илгиз Сейдрахманов туалет аркылуу канализация менен чыккан экен. Демек биз Бишкектен ичинен издеп көрөбүз, анда эмесе кеттик. Кайдасың сен табаламбы? Билесиңби тилекти? Жок, тилекеген бирликтин бизге таптакыр кереги жок. Бизге Илгиз Сейдрахманов керек. Акыркы жолу туалеттен аны Айтурган Назирова деген уборщица же туалеттен тыгырып агыз ийгенин айтты. Ошондуктан биз сиздер менен Манастын тешигине келдик. Тешик Илгиз үчүн эшик. Бул эшикте Илгиз Сейдрахманов жок болгондуктан башка эшиктерди издейбиз.
Илгиз Сейдрахманов 7 күн бою иштеп бир дагы сом зарплата албай, акчасын баарын уктатып лох болуп жүргөн жумуштан барып, Илгиз Сейдрахмановду көргөн жокпу, сурап көрөлү деп чечтик. Жумуштагылар баары түркчө сүйлөгөндүктөн бир аз түркчө үйрөнөбүз. Илгиз nerede? Merhabalar. Böyle bir küçük çocuk mu? Evet, böyle bir çocuk. Evet, o her zaman uyuyor koltukta ve ara geçiyor ve uyuyor. Tamam de şöyle düşündük. Demek İlgiz Seydrahmanov içip ketkenbi. Yaratılış özü sulu. Biroq İlgiz Seydrahmanovda abdan куураган кылып жараткан ушул бакка окшош. Ал эми бул бактан дагы абдан куураган Кожаева мага вызов таштап утулуп калган Айпериден сурайлы деп чечтик. Айпери, Илгиз Сейдрахмановду акыркы жолу качан көрдүңүз? Аны мен деген акыркы жолу мал базардан көрбөйм. Аны ит базарга алып келип, тээ жака место кылып берген. Бир уктап турсам эле жок. Лөллөргө кошулуп кетип калган окшойт. Илгиз Сейдрахманов лөлүлөр менен аралашып кеттиби же бир итке кандайт болуп кеттиби? Муну дагы изилдейбиз. Илгизди көргөн жоксуңбу? Жок, көргөн жокмун дейт. Илгиз Сейдрахманов ит базарда жүргөн дейт. Азыр таякта бир иттер жүрөт, ошолордон сурап көрөбүз. Тардын айтымына караганда Илгиз Сейдрахманов тетиги ортодон кетип бараткан ит окшойт. Илгиз! Илгиз! Эй, не oldu? Ал жанагы Илгиз эмес экендей. Твою мать. Илгиз Сейдрахмановдун жакын адамдары жок болгондуктан анын алыс адамдарынан сурадык. Алардын айтымында жибачорлор дайыма барган хатага Илгиз Сейдрахманов кеткен бойдон көрүшөр экен. Ошондуктан биз бүгүн хатанын хозяйкасынан сурайлы деп чечтик. Илгиз Сейдрахмановду акыркы жолу качан көрдүңүз эле? Акыркы жолу жанагы хатага келген болчу. Жүдөмүштөй болуп, анын акчасы жок, же хатанын акчасын төлөбөй. Мага бир шум таштап келген, эч кимге батпаган. Сасыган айла жоктон мусорго таштаган ошону. Демек достор, балким Илгиз Сейдрахманов мусоркада болушу мүмкүн. Жаз келди, сүй келди. Илгиз Сейдрахмановдун сүйгөнү ушу Илгизге ыр жазып тас качып кетти. Ошондуктан ырга да таткысыз деп чечтик. Жөн эле Илгиздин сүйгөн адамынан сурап көрөбүз. Анткени башка тааныган адамдарынын баардыгы Илгиздин каякта экенин билбейт экен. Илгиз Сейдрахмановду акыркы жолу качан көрдүңүз эле? Илгизби? Ал мынчалык болчу, ой, мынчалык болчунан кичинекей болгончо мусоркага алып ыргытырдык окшойт да, билбейм. Албетте, Илгиз Сейдрахмановду жашоосунда баардыгы дайыма колдонуп жана таштап кетчү. Ал эми колдонулуп ташталган нерселерди каяктан издейбиз? Албетте, мусоркадан. Ошондуктан кеттик. Илгиз Сейдрахмановду көрбөп, ошондуктан изилдөөнүздү улантабыз. Илгиз Сейдрахманов абдан кичинекей болгондуктан аны случайно пакетке салып мусорго ыргытыбы деген версияны текшерип көрөлү деп мусорный бакка келдик. Азыр мусорный бакта Илгиз Сейдрахманов көрүнбөйт, бирок биздин изилдөөнүзгө керектүү болгон өтө маанилүү бир нерсени таптык. Ал болсо сасыган Илгиз Сейдрахмановдун шыбы экен. Чын Илгиз Сейдрахмановдун шыбы экен. Бул жакта болсо азыр бир адам жүрөт, мусорканы териштирип, балким ушул Илгиз Сейдрахмановду мусорный бактын жанында көргөн экенин сурап көрөбүз. Байке. Салам. Алтышка акча берчи. Акча берчи. Жок. Отурсаңыз. Биз азыр Илгиз Сейдрахманов жөнүндө сурап көрөбүз. Биринчи өзүнүн аты жөнүн тактап алалы. Сиздин аты жөнүңүз ким болот, байке? Илгиз Сейдрахманов. Жап. Hemen Ilgiz Erdibi Dibat